Экинчи жылдын 2-айынын 20-күнү жыйын чатырынын үстүнөн булут көтөрүлдү. Ошондо Исраил уулдары станы менен Синай чөлүнөн чыгышты. Булут болсо Паран чөлүнө келип токтоду. Ошентип алар биринчи жолу Теңирдин Муса аркылуу берген буйругу боюнча жолго чыгышты. Биринчи болуп Жүйүт станы туусун көтөрүп кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Аминадаптын уулу Нахшон турду. Исахар уруусунун кошуун башында Суардын уулу Натанаэл турду. Забулун уулдарынын кошуун башында Хейлондун уулу Элияб турду. Жыйын чатыры чечилгенден кийин аны Гейршон уулдары менен Мерари уулдары көтөрүп жөнөштү. Анан Рубейн станы туусун көтөрүп кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Шедеюрдун уулу Элитсур турду. Шимон уулдарынын кошуун башында Суришадайдын уулу Шелумиэл турду. Гат уулдарынын кошуун башында Рыбыэлдин уулу Элиасап турду. Андан кийин ыйык жайды көтөргөн Кааттын уулдары жөнөштү. Жыйын чатырын болсо алар келгиче орнотуп коюшчу. Анан Ипрайым станы туусун көтөрүп кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Амиюттун уулу Элишама турду. Менаше уулдарынын кошуун башында Пыдацурдун уулу Гамлиэл турду. Бенжамин уулдарынын кошуун башында Гидонинин уулу Абидан турду. Акыркы болуп Дан станы туусун көтөрүп кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Амишадайдын уулу Ахиезер турду. Ашыр уулдарынын кошуун башында Охрандын уулу Пагиел турду. Напталы уулдарынын кошуун башында Эйнандын уулу Акира турду. Исраил уулдарынын кошуундары ушундай тартип менен жолго чыгышты. Ошондо Муса Мидиандык тууганы Ребуэлдин уулу Хобабка мындай деди: "Биз азыр Теңир берем деп убада кылган жерге жөнөйбүз. Биз менен жүр, биз сага жакшылык кылабыз, анткени Теңир Исраилга жакшылык убада кылган. Бирок ал барбайм, мен өз жериме, өз мекениме барам" деди. Ошондо Мусага мындай деди: "Бизди таштаба, анткени сен станыбызды чөлдө кантип жайгаштырып жатканыбызды билесиң. Бизге жол көрсөтүүчү бол. Эгерде биз менен барсаң, Теңирдин бизге кыла турган жакшылыгына үлүштөш болосуң." Анан алар Теңирдин тоосунан жолго чыгып 3 күн жол жүрүштү. Теңирдин келишим сандыгын көтөргөндөр кошуун токтой турган жерди табыш үчүн 3 күн бою алдыда жол жүрүштү. Алар жолго чыкканда күндүз Теңирдин булуту аларга жол көрсөтүп турду.